Жогорку кеңештин профилдик комитетинде президенттин ишмердүүлүгү жөнүндөгү мыйзам долбоорун өзгөртүүнү биринчи окуудан жактырышты. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери жана парламенттин регламенти боюнча комитети мыйзам долбоорун бүгүн карады. Демилгечилердин бири депутат Исхак Масалиевдин айтымында өзгөртүү президенттин ишмердүүлүгү жөнүндөгү мыйзамдын 12-биренесине гана тиешелүү. Бул мыйзам долбоорун депутаттар суроо жоопсуз эле колдошуп, кийинки окууга жиберишти. Президенттин кол тийбестигин алып салуу боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү депутат Курманкул Зулушев менен Исхак Масалиев иштеп чыккан. Кыргызстан кечээ бүгүн эртең деп аталган коомдук саясий жана мекенчил күчтөр уюштурган курултайдын жыйынтыгында экс-президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестигинен ажыратып, анын буга чейин жасаган иштерине укуктук баа берилиши керектиги боюнча жогорку кеңешке сунуш берүү каралган. Кол тийбестиги алынсын деген мыйзам долбоорун жогорку кеңеш кабыл алыш керек. Ошондуктан экс-президенттик деген кол тийбестик алынсын деген сунушту мен добушка коем. Буга чейин Бишкектеги ЖЭБ боюнча Алмазбек Атамбаев башында турган бардык премьер-министрлер жоопко тартылып, алар камалып, ал эми Атамбаевдин эркиндикте жүргөнү жалпыга маалым. А бирок ЖЭБ боюнча мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун күнөөсү жок. Эгерде ал жерде маселе боло турган болсо, мага кайрылгыла деген сөзү дагы белгилүү. А в 17-м на подготовку к зиме ТЭЦ потрачено 230 миллионов сумм. И все эти тендеры, вся подготовка велась командой премьер-министра Джеймбекова. И когда с больной головы на здоровую, я же говорю, это просто шумиха была, отвлекающий маневр. Потому что если там что-то не так, уже и на меня поворачивают. Слушайте, я готов за все ответить. Я никуда отсюда, с моей родной страны, родины, никуда не уеду. Президенттин кол тийбестигинен ажыратууга өзгөртүү киргизүүнү жогорку кеңештин депутаттары Исхак Масалиев менен Курманкул Зулушев иштеп чыккан. Кыргыз Республикасынын президенттин ишмердүүлүгүнүн кепилдиктер жөнүндө деген мыйзамда 12-беренеси бар экен. Ал жерде экс-президентке татыктуу жаран жоопко тартылбайт деп кыска жазылып калыптыр да. Жакында өткөн курултайдын жыйынтыгында экс-президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестигинен ажыратуу резолюциясы кабыл алынгандыгы тууралуу жогорку кеңештин депутаты Мурадыл Мадеминов өз оюн билдирип, бул чечим туура эмес болгондугун айтты. Анан кийин бир курултайга чогулуп алып, өздөрүчө резолюция кабыл алып, кол тийбестигин алабыз деген бул эң бир туура эмес чечим. Биз кыргыз мамлекетти алдыга карап цивилизациялуу жол менен өнүгүшүбүз керек. Атамбаевдин 6 жылда жасаган эбегейсиз зор экономикалык, стратегиялык багыттары убагы келет, эл эң жогорку баа берет деп эсептейм. Учурда жогорку кеңеште экс-президентти кол тийбестигинен ажыратуу боюнча мыйзам долбоорун кароо иши башталды. Анда курултайда айтылган жыйынтык дагы эске алынмакчы. Экинчи окууда мен ойлойм, жана Конституциялык палатанын айткан ойлору, ошол эле депутаттардын, ошондой эле курултайда кандай чечим кабыл алынды, анын баары сөзсүз эске алынат. Негизи экс-президенттин кол тийбестигин алуу боюнча мыйзам долбоору кароо иши башталды. Чечим чыгарышып парламентте каралсын деп алар сунуштады. Парламентте азыр 2 депутат Зулушев жана Масалиев бүгүн комитеттен сунуштады. Эми комитеттен парламентке заседанияга чыгарылат. Ал эми жалпы депутаттардын көз карашы кандай болот, парламентте көрөбүз да. 24-ноябрда өткөн курултай бийликтин колдоосу менен уюштурулган эмес. Бул тууралуу бүгүн маалымат жыйынын берип жатып, курултайдын уюштуруучуларынын бири Кеңешбек Дүйшөбаев билдирди. Азыркы учурда бул курултайды өткөрүүгө бийлик кол кабыш кылды. Бул бийликтин заказы деген сөздөр чындыкка туура келбейт. Биз курултайды өткөрүүгө 170 000 сом коротобуз деп пландап, азыр андан 15 000 сомдой артып калды. Биз курултайдын жыйынтыгында кабыл алынган чечимдердин аткарылышына толугу менен киришебиз, деди курултайдын уюштуруучуларынын бири Кеңешбек Дүйшөбаев. Өткөн ишембиде Кыргызстанда саясий күчтөрдүн курултай өткөн. Анда Атамбаевдин 6 жыл, Жээнбековдун 1 жыл ичинде кылган иштерине жана азыркы парламенттин ишине баа берилген. Экс-президенттин кол тийбестигине курултайдын катышуучулары түгүл, эл өкүлдөрү дагы тынчсызданып, ал эми учурдагы президенттин ишин канааттандырарлык деп бааланышы учурда таптакыр орду жок маселе.
Анткени КСДП партиясынын саясий технологу аталып келген Алексей Васильевецкийдин билдирүүсү буга чейинки КСДПнын ортосунда жарылган жараны ырбатмак түгүл таптакыр арылатып салды. Тактап айтканда чет элдик жарандын президенттик шайлоо тууралуу билдирүүсү мамлекеттин бүтүндүгүнө шек келтире турган окуя болуп саналат. Эске салсак, Өмүрбек Бабановду кабыл алган Нурсултан Назарбаев тууралуу экс-президент ачуусун бүрккөн эле. Самый старший кандидат в президенты на сегодня на 20 лет моложе Назарбаева. Так кому нужен молодой президент? Нам или Казахстану? Ошентип башталганда эле кыйшык кеткен президенттик шайлоо бүгүнкү күнгө чейин тынчыбай. КСДП партиясынын саясий технологу аталып келген Алексей Васильевецкий орус жараны экенин, былтыркы президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбековго кеңеш берип иштегенин, бул үчүн ак алганы чын экенин, соңку кезде аңдуулар жана кооптуу билдирүүлөр болуп жаткан үчүн Кыргызстанда 8 жыл иштегенден кийин кетип жатканын айтты. Я работаю в Кыргызстане уже больше 8 лет, и вот впервые, наверное, за это время я почувствовал какое-то очень нездоровое копошение вокруг меня. То есть на интернет-сайтах кыргызстанских какие-то дикие против меня там выдвигаются обвинения непонятные, бездоказательные. Я стал замечать наружное наблюдение за собой. Через моих знакомых мне там передают угрозы, что мне могут подкинуть наркотики, еще что-то сделать. Поэтому, к большому моему сожалению, я сейчас решил покинуть Кыргызстан и посмотреть, как здесь будет развиваться политическая ситуация со стороны. Васильевецкийдин аты жакында укук коргоочу Нурбек Токтакунов Жээнбековдун борбордук штабы шайлоого жумшаган деген каражаттардын тизмесинде бир нече жолу жазылган. Ага чейин элдин эсинде болсо Алексей Васильевецкий тууралуу былтыр КСДПнын жаштар канатын башкарып, кийин АКШга кетип калган Ринат Самудинов айтып чыккан. Бул пикирин ал кечээ дагы тастыктады. Васильевецкий алардан айырмаланып, бул 8 жыл иштеген. Бул деген Россияда иштебей, Россиядан караганда бияктан Кыргызстандан көбүрөөк акча тапкан үчүн биякта жүрдү да, бул деген максатташ акча заработок болупчу. Андан кийин биздин мамлекет башчылар өзүбүздүн жарандарды куугунтуктап, андан кийин башка бир бөтөн бирөөнүн жарандарын ушундай көкөлөтүп колдоп, бир кулчулук сезиминде, аң сезимден качан кетебиз? Васильевецкий өзү видео кайрылуусунда айткандай, ал 2010 жылдан тарта КСДПга кеңеш берип келген. Демек, КСДП 2 президенттик шайлоодо тең чет элдик жаранга артыкчылык берип келген. Эске салсак, мындай чет элдик жаранга артыкчылык берген окуя бул гана эмес. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Россия Федерациясынын жараны Леонид Маевскийдин көрсөтмөсү аркылуу камалып, бүгүнкү күндө Леонид Маевский өзү камакта отурат. Мындай мисалдар кыргыз бийлигинин жана кыргыз коомунун өз жарандарын сыйлабайт деген аргасыз ойго түртөт. КСДПнын 7 жылдык иш аракетин көзөмөлдөгөн кеңешчиси Алексей Васильевецкий эртең кайрадан каражат үчүн тараптардын биринин кызыкчылыгын көздөп кетпейт деп эч ким кепилдик бере албайт. Чала ула журналист, Орто Азия боюнча эксперт болгон Алексей Васильевецкий Атамбаевдин имиджин түзүп, калк арасында анын саясатын жүргүзүүгө чоң салым кошуп, атүгүл спичрайтери дагы болуп келген. Мунун өзү кыргыз саясатчыларынын кыргыздарга жана кыргызстандыктарга ишеним менен карабай тургандыгын, тышкы күчтөргө баары бир көз каранды болуп келгендигин далилдейт. Что касается Назарбаева, вы знаете, вот сейчас это актуально, вмешательство какой-то страны в чужие выборы. Вы видите, какие разборки идут в США. Люди слетают с постов за то, что просто с гражданом России или с гражданкой поговорили. Но у нас президент соседней страны принимает кандидата в президенты и рекламирует его. Это не вмешательство? Это все-таки, да, богатая страна, соседняя страна, но а где же наша независимость? Я помню, как в 2010 году на выборах в парламент и в 2011 на выборах президентских многие брали деньги у соседних стран, но надо же это все-таки прекращать. Мы независимая страна, мы должны это уважать.
Минтип КСДПнын айланасындагы окуялар президенттин легитимдүүлүгүнө көлөкө түшүрүп, сырттан келген политтехнологдор абийирин ачып, мамлекеттүүлүккө доо кетирип жаткан учурда Кытайдагы кыргыздар Пекин саясий тарбиялоочу борбор деп атаган лагерлерде бейкүнөө жана себепсиз кармалып, катуу кыйноого кабылып жаткан кыргыздарга жардам сурап, президент Сооронбай Жээнбековго кайрылышты. Президент жана Тышкы иштер министрлиги азырынча бул боюнча жооп кайтара элек. Ушундан улам өз агасына калай албаган киши агасын сагалайт деген кылымдарды карыткан кыргыз макалы эске түшпөй койбойт. Жогорку кеңештин депутаты Табалды Тилаев Кытайда атайын саясий тарбиялоочу борбордо камалып отурган кыргыздар боюнча өкмөттөн маалымат угууну сунуштады. Маселени депутат конституциялык мыйзамда мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку кеңештин регламенти боюнча комитеттин жыйынында көтөргөн. Кытайдагы кыргыздар тууралуу өкмөткө тапшырма берсек, бизге маалымат беришсин. Тышкы иштер министрлиги да маалымат берип койсо. Анткени коомдо парламентте үн катпайт деген пикирлер айтылууда, деди Табалды Тилаев. Депутат Исхак Масалиев мында кыргыз жарандары эмес, Кытай жарандары жөнүндө сөз болуп жатканын айтып, Тышкы иштер министрлигинин маалымат бергени жетиштүү экенин билдирди. Буга чейин Кытайдагы Кызыл суулук кыргыздарды колдоо комитети Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жасашкан. 50 миңдей кыргыз саясий тарбиялоочу борбордо камалып отурганы айтылууда. Башкы прокуратура улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевга иш козгоодон баш тартты. Бул тууралуу Жогорку кеңештин комитетинин жыйынында айтылганын Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов билдирди. Атамекен фракциясы сентябрь айында башкы прокуратурага Белизгейт тууралуу Абдил Сегизбаевдин жоопкерчилигин кароо боюнча кайрылган. Эми кылмыш иши козголбогонун билдирип жатышат. Абдил Сегизбаев 6 миллион жарандын алдында жасалма документтерди пайдалануу менен кылмыш жасаган, дейт Шыкмаматов. 2016-жылы Сегизбаев айрым депутаттар 2012-жылы Альфа Телекомдун улутташтырылбаган 50% акциясын сатууга аракет кылгандыгы Белиз өлкөсүнөн келген документтерде көрсөтүлгөнүн айтып чыккан. Ал документтерге Өмүрбек Текебаев, Аида Салянова, Алмамбет Шыкмаматовдун аты жөнү тиркелген.